Саламатсыздарбы кыргыз элим? Ушул жерден эң көп суроо Гүлбирак үй эмне болду? Азирет Осмонов алып берген үй деген суроо аябай көбөйүп кетти. Ушул жерден дана так мен сиздерге айтып кетемин. Азирет Осмонов алып берген үйдү мен Ансар компанияга бердим. Өзүмдүн каалоом менен бердим. Анан Азирет Осмонов мени элге алып чыгып, себеби мен башыман көп кыйынчылык өткөн үчүн мен ага интервью бергенмин. Ошондон элден 250 миң акча жыйналган. 250 миң акча жыйналып 10 жылга ипотекага алып берген. Анан мен аны 2 жылдан ашык төктүм. 10 миң, 13 миңден төгүп келдим. Алдын ала төгүлгөн суммам мен төккөн акчага бир коммунат общага келди. Бир коммунат общага мен алдым Оштон. Азыр мен эч кандай ипотека төкпөйм. Анан бул жерде дагы үйдү бийлик тууралуу дейсиңер, эч кандай бийликтин тиешеси жок. Аны Азирет Осмонов жакшы даана билет. Садыр Жапаровдун бул үйгө кыпындай тиешеси жок. Ал мен өзүмдүн каалоом менен эле колдоп чыкканмын. Мен анын бир сом пулун да көрө элекмин, көрбөймүн дагы. Акча үчүн колдобоймун. Ал мен өзүмдүн каалоом, могу жүрөгүмдө болгон каалоом ал. Анан Азирет Осмоновго келсек, мен деги эле ыраазычылыгым айтам. Себеби келип элдин астына чыгарып, ушундай бир мени ийгиликтерге жеткиргенге, мени жашоого өзгөрткөнгө Азирет Осмоновдун өтө чоң салымы бар деп айтып кете аламын. Салымы өтө чоң. Себеби ошол келип тартып кеткенде мен жашоого деген көз карашым өзгөрдү, баскан кадамым өзгөрдү. Азирет Осмоновдун салымы өтө чоң. Мен өтө ыраазычылык билдирем ал Азирет Осмоновго. Анан Ансар компанияга дагы ыраазычылыгын билдирем. Себеби ал мени куру калтырбады, болгон акчамды кайтарып берип, өздөрү ошол бир коммунат общаганы алып берип, киргизип, анан коюп, документальный кылып, оригинал кылып өткөрүп берип коюп, анан кийин кетишти. Ал үйдү бергеним максат, себеби Ансар компания банкротко учурап калды. Жетекчиси аябай жабыр тартып калды. Өзүмдүн каалоом менен бердим. Мен айына 13 миңден 10 миңден төгүп жүрө берсем, канча деген элдер акчасын төгүп, үй ала албай, же акчасын ала албай жүргөн мындай ата-энелердин, башка адамдардын мен көз жашын көргүм келбеди. Ошолорго болсо да бир үй болуп калсын, мен өзүмдүн каалоом менен беремин деп, өзүмдүн гана каалоом менен бердим. Анан бийлик алып берди үй дебегиле. Себеби аны Азирет Осмонов өтө жакшы билет. Бийликтин эч кандай тиешеси жок. Бийликтин мен бир сом пулун көрө элекмин. Көрсөм Кудай турат төбөмдө. Көрө элекмин.